Суцай тренинг институтунун бүтүрүүчүсү болом. Бул абдан баалуу билим. Бүгүн биз сиздерге адам баласынын кесиптик багытын туура тандап, ушул турмушта өз ордун таап, өзүн бактылуу сезиш үчүн кандай тармакта иш алып барыш керек, ошол тууралуу кеңири маалымат бергенге аракет кылабыз. Себеп деген бул тема абдан актуалдуу деп эсептейм. Мен өзүм башыман өткөн эле окуяны айтып берейин. Мисалы биз кесипти кандай тандайбыз? Кесипти тандаганда биз өмүр бою ошол кесип менен окат кылабыз да, туура. Эми кесип тандоо бул абдан маанилүү экенин сезип билип турсам деле, убагында өзүм каалаган кесиптик тармакты тандап окуй алган эмесмин. Себеп деген айтор ата энем кеңеши болду же социум тараптан түрткү болду, билбейм. Мен башка тармакта эле окуп иштедим, бирок ал тарапта да өнүгүп, өсүп, ийгиликтерди жарата билдим, жакшы баары. Бирок негетири эле иштеген ишимден кубануу сезим жок да, ырахат ала албайм. Кайсы бир убакыт өткөндөй эле тажап баштайм да, ал жактан деле кетким келе берет. Мындай бир ишти жасагандан кийин сүйүнүп ушул ишти аткардым деп иштен бир сүйүнүү сезим болот го, ошол нерсе жок да. Анан эле көп жумуш котордум. Улам эле жаңы жумуш которуш деле оор экен. Анан менин жолдошум аскер адамы, биз деген заманбап көчмөндөр деп коем. Ал кайсы жакка кетсе ошол жака эле жумушка кирип иштеп, ага шылтап койчумун. А чындап келгенде иштеген ишимден мен канагат ала албай эле, тажап эле, бат эле башка жумушка кетким келе берет да. Анан жан дүйнөм кыжалат болуп эле бир нерсени издей берет элем да, өзүмдү түшүнчү эмесмин. Анан эмнеге ушундаймын деп өзүмө көп суроо берет элем. Анан коомду жакшылап карасам, мага окшош адамдар көп эле экен. Өзүм ордун таппай атам, эптеп эле баягы намыска бекпиз да, жашаш керек, иштеш керек, акча табыш керек деп келе жатабыз инерция менен. Бирок жан дүйнөбүз ачка да, негедир. Ушундай нерсени көп байкадым. Анан көрсө, суцай илимине келгенден кийин көп маселени түшүндүм, көп суроого жооп алдым. Көрсө, адам төрөлгөндө эле Алла Таала мага туаса касиетти берип коет экен. Кыргыздарда айтат го, маңдайына жазган, бешенеңе жазганын көрөсүң деп. Көрсө, бешенеге жазып коет экен. Адам төрөлгөндө эле сен дипломатсың, сен стратегсиң, сен ушул ишти аткарасың, сен бул миссияда иш алып барасың деп бешенеге жазып коет экен. А биз аны билбей эле баягы турмуштун угу менен турмуштун арабысын тартып келе берет экенбиз да. Ошон үчүн кесиптик багытты туура тандап, өзүбүздүн осуйпабызга түшкөнүбүз абдан маанилүү экен. Бул жан дүйнө үчүн абдан маанилүү экен. Анда азыр мындай кылат экенбиз да, ушул институтта берилген биздин инструментибиз менен же методологиясы менен бөлүшөлү. Кесип тандоодо туура кесипти кандай тандайбыз, жеке инсандын өзгөчөлүгү, ар бир инсандын өзүнүн кесиптик багыты бар. Биз мынтип түшүнөбүз, ал шыктуу экен, ал жөндөмдүү экен, же болбосо ал таланттуу деп түшүнөбүз. Бирок билим алгандан кийин сиз айтып өткөндөй эле убакыт өткөндөн кийин ал анык эмес болот. Орун которуу, жумуш которуу көйгөй. Азыр учурдагы талап кесип тандоого, азыр бүтүрүүчүлөр да кесип тандоого келатат. Ошондой эле биз 50 жашка чыкканда дагы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү, өзүбүздүн ордубузду тапканда гана жан дүйнөбүздөгү же болбосо ой максатыбыз, тилектерибиз ишке ашкан болот экен да. Качан гана менде реализация болгондо. Азыр темага өтө турган болсок, мындай. Кесип тандоого келгенде ар бир жеке инсандын өзгөчөлүгүнө келели. Биз жеке инсанды 9га бөлүп карайбыз. Стратег, дипломат, аналитик, новатор деп айтылып атат. Ушуларга бирден токтоп өтүп туруп, алардын кесиптик багытына өтөлү. Анткени ар бирибизге, мисалы, үйдө бала тарбиялап жаткан болсок, же болбосо мен бүгүнкү күндө туура эмес кесип тандап алып адашып жүргөн болсом, сиздер үчүн да бул кызыктуу болуш керек. Түшүнүккө да келип алган үчүн Экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-ында төрөлгөн сүйлөшөлү. Булардын сапаттуулугу, булардын ишмердүүлүгү, же болбосо кесипкөйлүккө келгендеги өзүнүн орду. Бул сандарда төрөлгөн инсандар эмпат болушат. Башкача айтканда, сезимтал болушат. Биз буларды суцай илиминде биз буларды элчилер, дипломаттар деп айтабыз да. Буларда эмне мыкты иштейт? Буларда эмпатия иштейт. Башкача айтканда, адамды аралыктан денеси менен сезет. Буларга ушундай ой жүгүртүү келет да. Эгерде экилердин дипломаттардын алдына
бир адам келип калса, булар аралыктан адамдын энергиясын сезет, денеси менен сезет, анан ал адам менен мамиле кургусу келет. Дайыма мамилени көздөшөт, дайыма туура мамиле түзгөндү каалашат. Себеп деген эмпатия денеси менен ошол адамдын энергиясын сезгенге мүмкүнчүлүк берет. Бул эмпатиялык энергия адам менен мамиле курганга көпөрө болуп берет. Ошон үчүн булар дипломаттар, данакерлер, элчилер, булар эми кайсы жерде иштеш керек? Кайсы жерде иштеш керек? Ар бир компанияда, ар бир мекемеде кайсы гана жакта болбосун бизде сөзсүз түрдө элчи болуш керек. Себеп дегенде булар ынтымакка чакырган адамдар. Экилер бар жерде, ошолар элчилер бар жерде ынтымак сакталат. Эл аралык, үй бүлөнүн ичинде, тууган уруктун ичинде, мекеменин ичинде ымала болот. Булар эмне үчүн элчи? Анткени булар эң мыкты түшүнгөн адамдар болгон үчүн. Булар кырдаалды, адамды, жагдайды ичинен казып түшүнүшөт. Булардын акыл эси реалдуу. Биз көрбөгөн нерсени көрөт. Анан жамаат ичинде дагы конфликтти жойгонго булар аябай жөндөмдүү да сезишет, алдын ала билип турушат. Ошол конфликтти дагы мындай жоюп, эки адамдын ортосунда мамилени чыңдашат, бекемдешет. Өздөрү билишпейт, бирок булардын жөндөмү ошондой иштейт. Себеп булар ой жүгүртүүсү, эмпатиялык деп айттык. Ой жүгүртүүсү бул аралыктан сезимтал болгондуктан булар кырдаалды сезип, алдын ала мамиле түзүүгө багытташат. Ар бир компанияда сөзсүз түрдө элчи болуш керек. Антпесе компания өнүкпөйт. Ымала болбойт, ынтымак болбойт. Ынтымак болгон жерде дайыма ырыс бар, өнүгүү бар. Ошон үчүн ар бир компанияда азыр уже элдердин баары билип калды, компанияга экилерди алганга аракет кылышат да. Компанияга экилерди алганда, экилер эмне кылып иштеш керек ошол? Алар деген мисалы, сонун суроо. алар деген компанияга келгенде проблеманы ичинен көрөт да түшүнөт. Мисалы, стратегдер келсе түшүнбөйт, алар башкарган эле билет. Мен айттымбы канакей да мага ушул ишти аткар дейт. Экилер болсо түшүнүп атат, кайсыл жерде мүчүлүштүк бар, кайсыл жерде кадр аксап атат. Ошол проблеманы ичинен көрөт дагы, ал адамды кайсы жерден аксап атканын, кайсы жөндөмү туура келбей атканын билет, түшүнөт. Анан айтат, сен бул жака барып иште, же сен бир ай отпуска ал, анан мен сага башка жумуш багыттайм, же болбосо сен ушул маселени чечиш үчүн бул жака барасың, тиги сүйлөшөсүң, бул дипломду аласың, же ушул маселени мага чечип кел деп багыт берет. Булар жашоодогу тренерлер. Адамды туура багытка тууралап, мамиле түзгөнү үйрөткөн тренерлер. Булардын энергиясында эмне деп атат? Эмне үчүн элчи болуш керек? Эмне үчүн ар бир мекемеде, ар бир жааматта болуш керек деген бул эмне? Булар тренерлер деп атат, булар бүгүнкү күндө менторлор деп атат да. Мисалы, булардын эмне иш алып барат, эмне үчүн ар бир мекемеде болуш керек дегенде. Мисалы, курулуш компания деп коелу. Бул чоң курулуш компания. Курулуш компанияга биз адамдарды, клиенттерди чакырабыз. Клиент келгенде клиент менен, клиентура менен иштей турган дипломаттар, элчилер гана боло алат. Себеп дегенде алар ошол курулуштун ичиндеги башынан ишкерликтин башынан аягына чейин, майда чүйдөсүнө чейин, үтүр точкасына чейин тажабастан, чарчабастан, тет отуруп түшүндүрүп бере алат. Биз үстүндөн айтабыз, ушундай мыкты строительный компания бар, мондай рекламаны берип коебуз. Бирок ошол рекламанын ичинде берилген же болбосо ошол компания курулуштун койгон максатын ийне чибине чейин жеткирип берүү үчүн ушул дипломаттар керек да. Эгер сиздер дагы өзүңүздүн туулган күнүңүздү, өзүңүздүн 33тан кийинки миссияңызды, бүгүнкү күндөгү кесипкерлигиңиз туура болуп атабы, туура кесипти тандап турсаңызбы, ушул жөнүндө билгиңиз келсе, консультация алыңыз. Астында азыр сиздерге номер чыгат. 0700 01 01 81 номерине кайрылсаңыздар болот. Өзүңөрдүн жылыңарды, өзүңөрдүн календарыңарды эсептеп бере алсаңар болот. Өзүңөрдүн айдап жүргөн машинаңардын номери кандай экен, сиз жашаган үйдүн номери кандай экен, сизге таасири кандай экен, сиз кийип жүргөн кийимдин цвети кандай экен билгиңиз келсе, 700 01 01 81 номерине кайрылып жазсаңыздар болот.